Бардын колдоосуна жасалган иштер элет элдин кыйынчылыгын жоюуга, турмуш шартын аз да болсо жакшыртууга салым кошту. Жаштардын мындай демилгеси айыл тургундарына үлгү боло алды. Айтат го, бириң аганы көрүп үйүнө өсөт дегендей, бири-бирин көрүп, анан кийин эме болот да. Ошо жакшы агаларыбыз бар экен, ошо агаларыбыз менен кеңешип, аксакалдар чогулуп, комиссия түзүп, анан кийин ушу бардык үй бүлөлөр бирдей шартта жашашсын деп. Өзгөчө кубанычка батып, көзүнө жаш алган Райхан эне жаңыдан бүткөн үйүнө кирүү кубанычында жыйын терин иштерин баштаган. Жашы 80ге чамалап калган Райхан эне Беймырза айылында жашап келет. 3 кыз, 2 уулду тарбиялап, азыркы учурда небере чеберелери менен жашап келет. Ал эми уул балдарынын турмуштан жоолу болбогондуктан жашоодон бир топ кыйналышкан. Жада калса үйлөрүн авариялык абалда деп бүтүм чыгарганына карабай, оңдогонго да шарты болгон эмес. Мынтип кыш алдында жаңы үйдүн бүтүшү алар үчүн чоң белек болду. Eski uyum ошо 1964-жылы, ушу мына 64-жылы туулган балам 6 айлык эле. Бир абабыз устал ошо өзүм ылакеч болуп урганмын. Өз жаным менен ушу жыгаштарды тургузуп, күйөөм болсо ошо стройкада иштейт эле Девунун. Ошолордун жыгаш ташынан ошолор жардам берип, ушу үйдү курганбыз. Ошонан эми кичинекей уулума мынакка сууду алып, үй салып бүт албай дагы жарым жартылай болуп турат. Рахмат ушу балдарга. Мынаны быйыл эле эметип, июль айында башташты, мына киргизген турушат. Үйдү куруу иштери 4 айга созулган. Айылдагы ишкерлер жана сырт жактарда иштеп жүргөн айыл тургундарынан куралган топ тарабынан жардамдар көрсөтүлө баштаганы алгачкысы эмес. Ишкерлердин башын бириктирген бул топ айыл тургундарына социалдык жана да моралдык жардам көрсөтүү менен бирге ишкерлерди ынтымакка, биримдикке чакырды. Жаңы конушта жалаң гана жакшылыктар болсун деген ниет менен Райхан эне жакында небере уулунун тоюн ушул үйдө өткөрүүнү пландап жатканын айтып, кубанып отурат. Буга чейин авариялык абалдагы үйдө жашаган оор күндөрү артта калды. 3 комнат үй залы менен 4. Кудай кааласа, 2 күн ичинде кирип небере үйлөйүн деп турам да, Кудай кааласа. Неберем, уул неберем бар. Кыз неберемди берип чебере көрүп отурам. Кудайга шүгүр. Рахмат ушу сиздерге. Ага кошумча бул үй бүлөгө саан уй да берилген. Азыр аны саап, аш оокатына аз да болсо көмөкчү болуп жатат. Эртең менен кечинде даамдуу тамактарды даярдап неберелерimiz сүйүнтүп олтурабыз деп кубанат. Онда эметкен балдарга ыраазымын. Ушунча толкунданып. Карагулжада дагы бир үй бүлө жаңы үйдө жашап жатат. Жалгыз бой эне буга чейин батирден батирге көчүп жашаса, эми туруктуу өз үйүндө жашап жатканына кубанып турат. 2 уул 1 кызым бар. Квартирада жүрдүм, кийинки күндөрү. Ошода жүрүп, кичине балдар чоңой баштаганда турмушка чыгып, ал түзүк неме болгондон ушу жерде эле жүрдүм. Өз болушу ушу жерде такай эле жүрдүм да. Кичинекей өзүм отура турган ашкана үй. Бул чоң үй. Айылдагы мындай иштерди аталган айылдын жашоочулары демилгелеп, 10 бодомал торпогу менен 5 турак үй менен айыл тургундарын кубанса, бир канча жарандарга акчалай жардамдарын көрсөтүшкөн. Бул иштерге айылдагы ишкерлер өз салымын кошуп, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү кубантып келишүүдө. Багы колунда жокторго жардам берүү, ар кандай нерселерди жеңүү, бардыгын теңдештирүү деп десек деле жаңылбасам керек. Колунда жокторго 10 саан уй торпогу менен берилди. Анан кийин 5 үй жок туугандарыбыз бар экен, ошолорго 5 үй салып берилди. Азыр 2 кирип жашап атат, 3 бүтөйүн деп калды. 1-2 күндө Кудай кааласа бүтөт деген ойдобуз, үмүттөбүз албетте.
Маматова Динура балдарыма сүт кошулган даамдуу тамактарды жасап берчүмүн. Мына эми уюм дагы бооз. Насип кылса тууп берсе 3 баш болуп калат экен деп кубанып отурат. Бир үй бүлөдө 5 жаран жашайбыз. Мына эми коробузда мал байланып, эртең менен туруп карап иш кылып абдан чоң бакыт экен деп сүйүнөт. Бул уй келгенге чейин бизде мал жок болчу негизинде. Бул уй ушул торпогу менен келген. Аз дагы Кудай кааласа бооз, дагы тууп берет. Бул уй келгенден бери бизге жакшы эле пайда берди. Сүтүн балдарыма ширин күрүч жасап берип атам. Жакшы эле болду. Келгенден бери негизи биринчи келгенде саан келген. Жакшы пайдасы бар экен малдын. Чоң рахмат ушу жаштарга. Мен аябай сүйүнөт элем. Ушу Кыргызстанда ушундай болгондо мен аябай сүйүндүм чындыгында. Башка айылдарда болсо дагы бул аябай жакшы. Кудай кааласа ушул малды биз кайрадан мал кылып улаганга аракет кылып атабыз. Чет өлкөдө иштеп, оору менен алышып, ден соолукка байланыштуу өз айылына кайтып келип, жалгыздык менен кошо ооруну жеңип, турмуштун оор сунасын көтөрүп жүргөн Сапарбай Урматхан ментип кубанычын кантип айтаарын билбей турган чагы. Бир кызы менен жашаган Урматхан эжеге бир уй торпогу менен өз айылынын ишкерлери тарабынан тартууланганы чоң бакыт болгонун айтат. Үйдө кызым экөөбүз жашайбыз. Туугандарым, энелерим келгенде дасторконго айран, май, каймак койсом, алар да кубанып даам татышат. Эртең менен мен да башкалар сындуу сүт кошулган тамактарды жеп калдым деп кубанат. Мен мурун Москвада иштечүмүн. Мурунчу. Анан турмушка чыкканмын ошол жакта. Өзү Россияда жашачубуз. Анан кийин бул жакка ооруп калып келип ошо үйдөн Россияга кеткенге болбой калды да. Себебен абага оторгонго болбойт деп врачтар ошондой жооп берди. Ошо оорумун айынан мен Москвага кайтып барбай калдым. Анан ушул жерде Кыргызстанда калып, ушул жерде иштеп атканмын. Эми Ошто иштеп, кафелерде иштеп жүргөнмүн да. Мына айылда дагы ушу ресторандарда, кафелерде иштечүмүн. Менин эбимде оюмда жок эле да булчу. Анан бир күнү эле ушундай мал берилет экен деп ушинтип айтканынан, ошон барсам эле мал бергенде мага аябай кандай башкача эме болду да. Сүйүндүм, бир тарабы сүйүндүм. Мен мынтип ойлоп келбедим эле ушундай малдуу болом деп. Мал бергенине чоң ыраазычылык билдирем. Эми ошо берген адамдарга. Элет жеринде бир канча алгылыктуу иштерди жасоого жетише алган жаштардын саны көбөйгөн. Бул жаштардын тобу бир гана бул жылы жардам көрсөтпөстөн, мындан арыда бул иштер уланаарын айтышат. Кыргызстан боюнча бул сыяктуу жаштар көбөйсө, чакырчылыктын жоюлушуна аз да болсо салым кошулат дешет айыл тургундары. Барды имандуу болуп, багы тетирек этпестен оң жакка келет деген үмүттө да. Ошон үчүн багы кээ бирлерде жок болуп, ар кандай кылмыштуулукка барышы мүмкүн. Ал нерселерден качат. Муну көрүп, биз да мындай алда жүрүшүбүз керек экен деген эме болот да. Бул ушул айыл эмес, балким башка айылдагылар да ушундай эме болот да. Ар бир кыргызга, ар бир Кыргызстандын айылындагы жашоочуларга кайрылат элем. Ушинтип айыл жергесине өз айылыңыздарга салым кошуңуздар. Ушинтип айылды өнүктүрөлү деп. 300 адамды жумуш менен камсыз кыла турган бул кийим тигүү цехин Бей Мырза айылындагы ишкер ачкан. Азыр бул жерде жалпысынан 60га чукул адам эмгектенип жатат. Ушул спецти бүтүргөм. Өзүм Бишкекте иштечүмүн. Азыр жанагы айыл жергесинде ушундай цехтер жоктугунан шаарда иштечүбүз да. Азыр Кудайга шүгүр, ушул айылда цех ачылып калып, Кудайга шүгүр ушул жакка келип калдык. Жакында дагы жаңы тигүү машиналары алынып келинип, жалпысынан 300 адам иш менен камсыз болоорун айтат. Айылда өнөрлөр көп экен, аябайчы, эмгекчил кыздар бар экен. Ошолор үйдө отургандарга аябай жакшы шарт болду да. Эми алыстан келип Россиялап жүргөндөр деле, Бишкектеп жүргөндөр деле эми ошо өзүнүн жерине келип иштеп атышат. Ошо балдары жанында иш жумушу бар, аябай жакшы шарт болуп калды. Кыргызстандын башка аймактарында иштеп жүргөн айыл тургундары азыр өз үй бүлөсүнүн жанында иштеп жаткандыгына кубанып турушат.